Алмаз Акымжанович, мыногу эл менен жакында мен 2-3 күн ичинде региондордо жолугушуп келдим. Элдин талаптарын жеткирип коеюн дедим эле. Мынагы Айыл чарба министрлиги суу ресурстар кызматына азыр СПА дегендерди, суу пайдалануу ассоциациялары элге 2024 жылы 2,5 миллион сом Нокат районуна бөлүп берген экен. Азыр 2025 жылы 10 миллион сом 4 эсе кымбат кылып салыптыр. Анан ортодо СПАлар саатына же куу эмес, же бир туруп кууна, бир туруп саатына кылып атыптыр. Сууду берип атыптыр. Ал суу саатына бергенде 3-4 саат, бир бергенде 3-4 саат, кайрадан экинчи жолу сууга элге бергенде 3-4 саат болуп калып, айырмасы жеткичекти бүгүн ысык суу жетпей атыптыр. Аба ырайына караштуу билесиздер. Ошону мыногу айыл чарба Алмаз Акымжанович, айыл чарба министрлиги ушу СПАларды жоюп элечи, суу чарба менен түздөн түз иштесе кандай болот? Ошону жеткирип койсоңуздар. Алыскы, мисалы алыскы мына Төмойун, Төлөс, 12 бел айыл өкмөттөрүндө бүгүнкү күнү сууга суу жетпей атат. Баасы 1 гектарына 5 миңден 7,5 миң сомго болуп, о элдерге оор келип атат. Ошону протоколдук тапшырма берип койсоңуздар. Экинчи маселе. Мына Ош областынын Араван районуна караштуу Төмойун айыл өкмөтүндө сырт мектеби 2025 жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталды эле, бүгүнкү күнгө чейин 1 миллион эле акча бөлүнүптүр. Ошол бойдон токтоп турат. Жумуштар жүрбөй атат. Ошо каржысыны мифинге айтып, Алмаз Акымжанович, ошого каржысын бөлдүрүп берип койсок, жумуштар подрядчиктер да күтүп калыптыр. Үчүнчү маселе, Көкжар айыл өкмөтүнүн Жийде айылында биздин жергиликтүү телевидение тартпайт экен.